Söylesin koç işte bizi Camandas'a da koç işte iyi biliyorsun bazı faydasını isteyen Kapısaya satılıyor uzatıyorlar. Bottor жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Боттор жөнүндө. Botторго боору сооруп атат. Бирок ошолор бирбек байке айтып атпайбы, үй бүлөсүн багып атат, кыйын таап Кыйын атат. таап атат. Ошол үчүн биз мындай жазганга капа болбойбуз. Жазабыз. İşte o şu. Bottor. Kimnin bottoru? Ага саясий күчтөрдүн болтору бар. Барым калган тараптардын дагы мисалы жактоочулар бар. Бирок мен мисалычы боттор жөнүндө иликтөгөнбүздерчи. Боттор сен өңүңдө көрсө сүйлөшө берет алар. Себеби алар жумуш катары эсептейт жамандап жазууну. А бирок өңүңдө көрсө сол элек байке кандай жакшыпы Мен деп. ойлойм да ошол боттор айрым боттор бар да бардыгы эмес. Ал боттордун аркасынан ээрчип кеткендер да бар. Себеби эл баягы болмайбыз. Ээрчип турабыз. Майке болду, экинчи жазбай Жүрөгүбүз баягы таза да биз. Бирөө минт айтып койсо ошо ишене алабыз да. Бияка бар десе бияка барабыз, жака бар десе жака барабыз. Бирок негизи ботторго рахмат деш керек. Анткени боттор деген өзүнүн тапкан, Инстаграмда активдүүлүк көбөйтүп атпайбы? тапкан өзүнүн соопконун баарын ятып атпайбы? Биринчиликтен активдүүлүктү көтөрүп атат, экинчиликтен ошо коррупционерлердин акчаларын башка мамлекеттерге кетирбестен зарплат катары алып, үй бүлөсүн багып атышат. Ошол бир чоң сооп болот. Мен билем ботторду чоң особняк алып берип, кадимкидей эле баарын отурсуп, 6-7 аккаунтпен иштеткендерди билем, просто эми буга келгенде чыгат ала. Эми бул биз жамандаса дагы биздин зато алардын жумушу болот да. Фактылар Зарплат алып атат, үй бүлөлөрүн багып атат. Биз абдан кубанычтабыз. Ekonomika жүрүп атат да, правда? Бизде калып атат акча. Акча Кыргызстанда калып атат. Ошо боттор тууралуу жакшы сөз болду. Эгер бот болуп иштейм десеңер кайрылгыла. Майонез канчадан? Майонез особняк 3 кирпич. Боттор бирөөнү өтүп кеткени жаман да.